Ассаламу алейкум, агайын туугандар, арыбаңыздар. Аты жөнүм Орозалы Жапар уулу. Бүгүн көптөн көп үмүт өтүп жүргөн, күтүп жүргөн бир бала кезден берки кыялымды орундатканы турабыз. Себеби бала кезимден суроо бергенде, элдер менен сүйлөшкөндү жактырчу элем да. Анан ушул биздин замандаштарыбыздан Бишкек шаарындагы айкелдер тууралуу сурамжылоо жүргүзөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Эстелик боюнча сурамжылоо жүргүзүп аттык элек. Кандай болуптур? Эскиси жагып атабы же жаңысыбы? Жаңысы деле жагып атат, мага жаңысы жагып атат. Себеби бул баягы жүрүп баратканда токтоп калган жок да, ордуна чуркап баратат да. Чуркап барат. Бул деген баягы алдыга кетип баратабыз, чуркап баратабыз, ордубузга турган жок деген деп мен оюм ушундай да. Ушундай элестетип атасыз. Ошондой сезип атам да. Себеби мурун ордунда эле турчу да. Ошон үчүн жылбай эле отурганбыз окшойт да. Анан бул болсо эми жылып баратат деген бул алдыга баратасыз деген нерсе да. Ошентип ошондой сезим болуп атат. Жакшы. Кээ бирөө сын айтып атпайбы? Ал сындарға кандай деп жооп берет элек. Эми ар кайсы андай сакал жок экен, анан жок. Эми сакал деле биякта эң негизги ал эмес да. Көп бизде диван эксперттер көп. Улам өзгөрүү болсо ошого үйдө отуруп алып, диванга отуруп алып, баарын жактырбаган аны каждый баары ошонго баарыбыз даяр сагач. Бирок мындай колубуздан келет. Эң негизги биздин жакшы көргөн жумуш ошо да. Жайлоого жатып алып критиковать эткенчи. Ошон үчүн мындай муну башка жол менен караш керек. Бул ар бир нерсени өзүң кандай кабыл алып, кандай мындай өзүңдүн сезимиң болсо, мындай жакшы жагынан болсо, муну жакшы кылса болот да. Ичиңде начар мындай өзүң эчтеке кылгың келбей, үйгө отуруп алып эле тиңде мындай болсо десе, конечно, ал ошондой сезимден да. Ар бир адамчы. Чоң рахмат. Сизден да сурайлы байке оюңузду. Мейли. Эстеликтин эскиси жакчы беле же жаңысыбы? Бул деле сон. Мен эскисин унутуп деле калдым кандай экен. Чын эле. Мага могу филармониянын астындагы да жагат да. Символикасы анткени Манас ата. Экспозиция жакшы. Бул абдан сонун. Могу жакшы, астындагы жаш сузун карап турбайсызбы? Кулабы таптап куш кылдым, курама жайып, жыйып журт кылдым депчи. Бул деген жанагы биздин көп национальность бар го, көп улуттуу элбиз да. Ошону Манас атабыз мурда курган да. Ошол дагы деле да, бизде кыргыздарда жок. Сен оруссуң, анан мындай кээде жолугуп турат ушундайларчы. В основном элбиздики аябай немеге жакынбыз да, мындай конокчу, пейлибиз, түбүз мындай. Меймандооско аябай жакшыбыз да. Анан ошол мына тетиги жазылып турган нерсе бизде калган да, дагы эле ушуга чейин бизде бар да. Кулабы таптап куш кылдым. Мен ушуну көп айтам элдерге, урууга бөлүнбөгүлө, анан регионго бөлүнбөгүлө депчи. Түндүк түштүккө бөлүнбөгүлө депчи. Биз деген тетиги биягы Тынч океан, тиягы Европанын аркы башына чейин Манас атабыз бүт баарын кармап турган. Аны азыр история билбейт, но Манаста жазылып турат да, ошонун баарычы. Анан туура эле, сонун эле, сопсон ал жана сындар айтылып атпайбы? Көрө албагандар, эми мен досум айткандай диванный критиктер көп да. Пусть ошо өзү жасап көрбөйбү кичинекей нерсеничи. Ушуга чейин мына баарына эле возможность берилип атат. Выборлор өтүп атат. Келип жазасың мына айталык. Мына силер конкурска катышып, конкурска катышып, ошо эстеликти жазасың, же болбосо мына Кыргыздын экономикасын көтөрсүн. Толтура возможность бар. Жөн эле президент болбой эле мындай эле, же болбосо мындай должностько отурбай эле өзүң колуңан келген жумушту жасай бер деп айтмакмын да мен баардачы. Табып коелу. Эстеликтин жаңыланышы боюнча бир пикириңизди билели. Айтпайсызбы? Айталбайм, мен Карабалтадан келдим. Жок, Карабалтадан келсеңиз деле кыргызсыз да. Пикириңизди айтып койбойсузбу? Жагып атабы бул эстелик? Сон жыгылттыр, аябай сонун жасаптыр. Молодцы. Мурункусу кандай эле? Эсиңизде барбы? Мурункусу эми начарыраак болду, жаманыраак болду. Сонун кылыптыр эстелик. Жана Кыргызстан көркүн ача турган эстелик болуптур. Жана сындар айтылып атпайбы? Ал ага кандай карайсыз? Эмне деп сындар айтылат? Сакалы жок экен, анан мурунку Сооронбай Жээнбековго окшоп калыптыр, кебетеси. Жок, нормально, аябай сонун болуптур.
Жагып атат сизге. Жагып атат экен. Биринчи жолу көрүп атам мен. Болсун. Тиги гимн дагы өзгөрөт деп атпайбы? Азыр конкурс жарыяланып атат. Ошону сиз кандай ойлойт элеңиз? Эми жакшы эметсе чыгарса, Мындан жакшы эле болот. азыркыдан жакшыраак болсо, Жакшыраак болсо, колдойсуз. Азыркы бийликти колдойт окшойсуз. Конечно, Иштеп, да? Жакшы экен. Кут болсун. Жаңы эстелик боюнча Айкел жакшы. мурункусуна караганда Мурункусуна жакшы. Бул бизге дем берет, дух берет, күч берет, жаңылануу. жаңылануу. Желектин жанында, борбордун, жүрөктүн тең ортосунда Кыргызстандын. Анан кийин бул эгемендүүлүгүбүздү, баракенибизди, бактылуу экенибизди, келечек өнүгөнүн. Ошо силердин келечегиңер үчүн баары болуп атат. Азыр сен ушу суроону берип атасың бизге. Значит, биздин келечек жакшы болот да. Мен сени карап, могулардыкы. ушу сени карап, Баарыбыздыкы байке, баарыбыздыкы да. Ой, эми сага баарын дайындап берип атпайбы? А силер анан келип алып шалтай балтай сүйлөп атасыңар. Ооба. Жаш балдар ошентет. муну мындай да. Анан мындай келип, мага. Муну мындай да. Орусча айтканда надо беречь как зеницу ока. Кыргыздай улуу, кыргыздай таза, кыргыздай эркиндүү калк жок да. Кыргыздай Анан орусча сүйлөп кетип атат. калк жок да. Ошон үчүн мына Кыргызча сүйлөш керек да. биздин келечегибиз жаштар. Өнүгүү, өскөнүбүз дагы Мына мисалы үчүн тартып Силер аткан силер, орусча сүйлөйт, Тартып аткан тигини орусча сүйлөйт. Сиз жаштарга Говорите, пожалуйста, скажите, пожалуйста. жаштарга наразы окшойсуз да байке. Конечно, орусча сүйлөп атат, балдырап. Сиз эле конечно деп атпайсызбы? Мен да кичине орустарын кошуп коюп атпайбы? Баарыбыз эле кошобуз да. Анда мындай да, мен конечносы жок эле. Мындай да, жаш балдар кичине кыргызча сүйлөп анан Туура. орусча сүйлөсө Беш кол тең эмес да байке. Эми сүйлөсүн эми. Анан келип алып автобусунча орусча. Кичинекей балдар орусча сүйлөп жүрөт да. Ошону. Мунун сөзүн буркойдум мен. Бияка берем. этигиндей мусор чыштабай, көргөн жерге какырын түкүрүнбөй, Туура. сигарет пакет таштабай, мындай таза алып жүрүш керек да. Сенден башталат, менден башталат. Жок, моундан башталат. Келечекчи баары бирибизден башталат. Мамлекеттүүлүк. Жок бере бер, мен кете берем. Давай пока. Жакшы байке. Жамай да орусча сүйлөйт. Жакшы мүнөз менен, жакшы ой менен, жакшы тилек менен жүрүш керек. Жакшы сүйлөп жүрүш керек, жакшы кийинип жүрүш керек. Жакшы жашаш керек да. Бир эле келебиз бул Бир жашоого. эле келебиз жашоого. Байке, эми сизге кошумча суроо, жакшы мындай ой жүгүртөт экенсиз да. Мына желегибиз алмашты, Аха. Бул да чоң талкуу, ача пикирлер менен коштолгон. Да. Бирок азыр унутулуп эле калды. Да. Жаңы желекке көндүк. Аха. Эми гимнди алмаштырабыз деп азыр конкурс жарыяланып, улам ушундай процесс жүрүп атат да. Сиз эми кандай ойлойт элеңиз? Ушу гимн кандай азыркы гимнибиз? Эми мындай да. Бардыгын от перемены мест слагаемых сумма не меняется деп коет орустар. Гимнди 10 жолу алмаштыр, 20 жолу алмаштыр. Ошондо кыргыз мойдон эле калат да. Баягы музыка, баягы мелодия, баягы оон комуз мойдон калат да. Туурабы? Алымкандын ыры, Токтогулдун Алымканга ырдаган ыры Алымкан мойдо калат. Аны кытайча, англисче которо албаганга болбойт да, туурабы? Камырды жууруп бир наң бышырасың, ошолунан ошол эле нан болот. 1000 жуурсаң деле. Туурабы? Анан кийин зачем алмаштырып, Сиздин оюңуз боюнча каражат кетирип, азыркысы жакшы, азыркысы жакшы. Зачем? Калсын ошол эле бойдон. Аны башкача эстрадный кылып койгондо эмне пайда? Бирөөлөргө выгодно болуп калат, бирөөлөргө жаман болуп калат. Мурда жазган киши таарынат. Алар өтүп кетти да. Таарынат, жана урпактары бар да. Тиякта жатса да таарынат. Эми мен ушундай жакшынакай Арбактар бар да. Арбактар бар да. Жазып берсем, буну мен эстрадный кылып башкача өзгөртүп коюп бер деп таарынышат, капа болот. Критиковать этишет. Бизге эмне кереги бар эле мунун деп бирөөлөр жаман сөзүн айтат. Бирөөлөр желек айтат. Мурдагы желегим жакшы болчу дейт. Азыркы желекке караганда мурдагысы жакшы болчу. Азыркысы сайкалап аткансыз, Азыркы тикенек болуп калды депчи. Туурабы? Канча каражат кетти буга? Канча финансы кетти? Акча кетти да. Сүрөтчү капа болду, мурдагы сүрөтчү.
тарынды мурунку авторлор. мурунку авторлар кереги эле жок эле деп. Андан көрү жаңы өзгөртүп мына бир нерсе кала турган кылып мектеп, детсад, мынандай көзгө көрүнө турган эмне койсо эле фонтан, кинотеатр жакшынакай салып кой, мечит салып кой, турам. 100 жыл эстей турган кылыпчы. Аркаңан. Гимнге тийишпеңиз Гимн деңиз. зачем мага тийишип? Болот ошол кимде эле. Рахмат байке. Жакшы. Ийгилик болсун. Эстелик боюнча бир өзүңүздүн пикириңизди айтып койсоңуз. Менин пикирим ошо аты эме болуп калыптыр мындай. Конек горбуноктой болуп. Анан тиги желе жана мындай кичинекей флажок барбы? А пионер лагерде бол. Аны зачем? Найзадагыбы? Найзанын Башындагы. найзаны деле кереги жок го. Башкача кылса болмок. Ал кыргыздарда чач болгон да. Мындай. Ооба. Аттын чачы. Ошондой мощный көрүнөт. Анан кийин тиги жакындан көргөн жокмун, бирок мындай өңүн деле билбейм кандай экен. Могу эме бүркүт жакшы интересно, бирок бул кичине башкачараак кылса болмок да. Мен аябай эме күйүп атам ошо. Эмеси уровень өз скульптур жаш келин да, анан мен кажется быша элек го. Сиз өзүңүз сүрөтчүсүз. Өзүм сөзсүм. Ушул жерде иштейсиз, э? Ооба. Ошо эме болуп нар художниктерге жаккан жок көзүмө. Мурунку андан көрө жакшыраак го. Мурункусу. Бирок бул мында динамика бар, эмесин жакшы жасап койду. Мындай учуп бараткандай. Бирок кичине мондай аттар мондай татаатып, мондай балтайтып, мындай как жана эме деп коет го, газы чыгып аткандай болуп, мондай как дракон сыяктуу кичине жогорок болсо, кукладай болуп калган аты. Анан калган жагынан атын оңдосо анан тиягы көрүнөт да. Бирок конкурс кылыш керек болчу да. Конкурс кылбай эле мындай эле жасап коюшту. Өздөрүн билгендей. Ошол кийин эле не айтор. Конкурсту түзүп мындай эме элдерди Катыштырып, элдерди катыштырып, анан эмелерди жаздырып, анан 1 жыл 2 жыл бул түбөлүктө кала турган нерсе да. Туура. Кыргыздын символу. Ошон үчүн эме кичине шашып калды го. Бишкек шаарындагы да башка айкелдер боюнча сөз кылсак, сизге эң жаккан айкел кайсы? Кыргызстан боюнча Бишкекти алсак, мисалы. Эме могу Бишкек Батыр жакты. Бишкек Батыр, э? Анан эмеге элге да жакында жылдый жакта да аралашып жүргөндөй болосуң да. Эми тиги ал өзүнчө жакшы. Бирок эмени жасаганда, Манас жасаганда жанагы архитектурный среда деп коет. Ошо менен бир жасашат обычно. Бүт баарын салып атканда эле уже баарын. Анан келип эле баягы улам келип каптап, жаптап жасаганда да болбойт го. Могу скульптур жакшы эле атан көрө. Сейталиев деген ошого жасатса болмок. Серьезный. Суриковдо окуган. А бул келин биякта Кыргызстанда окуган. Быша элек да кичине. Обидно. Дагы кайсы эстеликтер жагат байке? Дагы эстелик. Мисалы үчүн Түгөлбай Сыдыкбек. Жана ким эме жакшы. Жана ошол эле мурунку Манастын автору ким жасаган? Кожо Садыков. Кожомкул жакшы жасаган. Просто аныкыда средасы тегереги эме да мындай кысылып турат. Көрүнбөй калган бактар бир мындай кичине бош кылып неметсе. Ачык жерге, э? Ачык жерге сонун эле жакшы. Бирок ошол жерге отурган бир бактар кийин жок болсо жакшы эле көрүнүп калат го. Ошо Садыков деле жаман скульптор эмес. Анан бул Манас жасады. Анан тиги кимдики жакшы эле. Мага жагат тиги. Бирок эмеси жана астында палкасы болгон. Мында Т болуп калган да. Мында болсо ата дракон, анан кийин эме Манас мындай митип баратат. Ал жакшы кимдики? Садыковтуга. Айтматовдун эстелиги боюнча кандай деп ойлойсуз? Бул Аянттагы. Киев көчөсүндөгү. Болот эми бул жазуучу болот. Жазуучу. Жок мындай элесин жакшы чагылдырганбы? Сүрөтчү катары айтсаңыз. Окшош болгон. Бирок мындай нормально, бирок кичине мындай романтизм. Азыр кийинки ким жакшы болду?
Чокморов. Артист, актер болгон бир шарт экен. Образ бар, Образ бар. Бул мурункусу начар болуп калган. Анатомия көрүнбөй калган да мындай кабат кийим кийип алгансыз мындай томолок болуп калган да. Ошо анда скульптуралар кайсы жакшы? Бир Марат деген художник бар эле, ал өлүп калды экен. Бул бияктагы Касымал Байалинов китепкананын артындагы айкелчи Уркая Салиеваныкыбы? Уркая Салиева? Кайсы жерде аны эстеп атам? Бул подземкадан чыккан деле оң жактачы. Салиева мощный. Ал эң ошо Садыковдун эң жакшы скульптурасы ошол. Ал эң мощный ошо. Уркая Салиеваныкы да. Уркая Салиева ошо биринчи ошону жасаган да. Манаска караганда бул жакшы чыккан. Тегереги да жакшы мындай организован. Ачык, Ачык, анан эме. Ошо мына монументальный чоң болгон да. Вот Манас ушундай монументальный кылса болбойт, жүрөтпөй. Бүтүп жүрөп калган. Уркая Салиеванын айкел экенин көпчүлүк биле бербейт да. Аны тааныбайт да кимди Уркаяны. Советский властьтын эмеси да. Бирок жакшы жазылган. Жакшы бекен. Чоң рахмат. Атайын ушул сүрөтчүлөрдөн бир пикирин алалчы, угалчы деп келдик элек. Аты жөнүңүз ким? Асанбек Кадыралиев. Сиз жазуучулар дебедимби? Сүрөтчүлөр союзунда мүчөсүсүзбү? Ооба. Жакшы экен. Чыңгыз. Чыңгыз Айтматовдун атынан коюлган го атың, Ооба. Иә. Чыңгыз Айтматовду билесиңби? Ооба. Ким бул? Писатель. Кыргызчасы. Писательдин кыргызчасы кандай болот? Билбеймин. Кыргызсыңбы сен? Ооба. Орус класс окуйсуңбу? Ооба. Эстеп көрчү, билесиң. Писатель, жазуучу, Ооба. Сен ушул Чыңгыз Айтматовдун атың коюлган турбайбы? Анан Айтматов жөнүндө бир эме айтып берчи. Чыгармаларынан кайсы чыгармаларын окудуң эле? Белый пароход. Ак кеме, Ооба. Дагы? Мать олениха. Иә. Мать олениха. Буга эне кыргызчасы, Буга эне. Биринчи мугалимде окудуң беле? Жок. Кыргызча түшүнөсүңбү? Кичине түшүнөм. Ата энең кыргыз эле да, Ооба. Кыргызча үйрөнүп ал макулбу? Болду. Уят болупту сен кыргыз болсоң өзүң. Анан Чыңгыз Айтматовдун атынан сенин атың коюлган экен, Ким койду эле атыңды? Ким койду атыңды? Ата. Атаң койдубу Ооба. же чоң атаңбы? Ата. Өзүң атаң койгон, Ооба. Кинолорун көрдүң беле? Ооба. Кайсы кинолорун көрдүң беле? Пароходду көрдүм. Иә. Пароходду көрдүм. Болду. Китептерин жанагыларды окугансың, Ооба. Буга энени окугансың, Ак кемени. Болду. Ак кеме эмне жөнүндө? Про пароход. Ак кеме жөнүндөбү? Ооба. Айтматов азыр барбы, жокпу? Жок. Каза болуп калган, Ооба. Кайсы жылы каза болгон? Билбеймин. Анын жөнүндө билбейсиң. Өмүр баянын билбейсиңби? Көп билбеймин анан. Канчанчы класстасың? 6-чы. 6-чы класс болдуңбу? Ооба. Азамат. Жакшы оку, Бак, жакшы бар. Эми азыр жаштардан сурасак, көбү Айтматовду мындай аты жөнүн билгени менен анын чыгармаларын билбей атат да. Билбейт, эми мен мындай деп айтат элем да. Мен Айтматовдун чыгармаларын жакшы билем, өзүн да жакшы тааныйм. Анан Айтматов жөнүндө сурап калдыңар, азыр мен силер жөнөкөй эле мындай жаштардан сурап атасыңар, туурабы? Мен мындай эле министр болуп жүргөн кишилерди айтып коеюн, эми бир атын айтып коеюн, ушул силердин передачаңарды көрсө мүмкүнү бар. Талиева деген болгон, азыр депутат болуп жүрөт, жогорку кеңештин депутаты. Камила Талиева. Мен мына бул кишини сыйлайм. Жакшы, өзү жакшы эле депутат, анан мындай тааныш эмес экен да. Бул маданиятка министр болуп да иштеп калган. Ким менен тааныш эмес экен? Айтматов менен? Айтматов менен эмес, эми Айтматов тууралуу эмес, башка да вообще эле кыргыз маданиятына көп чечеси жок экен, бирок министр болуп иштеди да. Бул киши иштеп кеткен, өзү билет.
мен азыр айтып коеюн, мынакей ушу соцсет аркылуу мүмкүнү бар өзү. Бул кишиге уят. Саякбайды ким десе бул композитор деп айткан. Эми Саякбай Манасчыны ким билбейт, 1-класстын баласы да билет. Анан өзү министр болуп турган ушуну композитор деп айтса, бул билбейм. Кандай шум чыгып кетпесин эми мындай. Жок, бул действительно болгон окуя. Эмен эле көтөрсө чыгат. Мына ошондон кетип калган ал, кеткен ошондон министрден да калат. Эми бул уят да. Жанагы Манасчыбыз бар бир, мен дагы көп сөздү көбөйтүп коеюн мындай кош. Азыр мына эмеде жүрөт, жана Манас немеде айтып жатат го, тиги Туркияга жанагы эмеге Манас айтып барбадыбы? Ооба. Атын унутуп атпайм эми. Белгилүү эле Манасчы азыр Манастын башында жүрөт. Таң көрө. Силер да унутуп калдыңар. Атың өчкүр деп коебу кыргыз э? Мына ошо Эстеген айталы. Ошо киши бүт кыргыз элин шерменде кылды да, мындайча айтканда. Эми Садыр кошо барган экен, аберин жаап жанагы Гиннестин китебине жаздырып бир балекет кылып келди. Манастын уксаңар, записин көрсөңөр өзүңөр ойлойсуңар. Бул Манасчыбы же эмне өзү бүтүн чечип койгон, Журканга жатып алып мас. Бул Кыргызстан үчүн эми уят. Манасты ошончолук алып барып койгон бул эми туура эмес да. Билбесе айтпай эле койбойбу, барбай эле койбойбу. Анан эми көтөрүп, биз аябай мактап сактап десек асманга чыгарып ийгенбиз. Ошойдон алып барса, ошол жерде ит айрын чыгарып койду да. Анан эми Чыңгыз жөнүндө мен эмне айтам? Бул Чыңгыздын чыгармалары действительно кыргыздын турмушу. Мен ушундай деп ойлойт элем да, мен 1-класстан баштап эле окуган кезде бүт Чыңгыздын немелерин окуганбыз. Тез илгери эле мен мынакей 77-жыл бүттүм. Ошого чейин мен өзүм 4-5 менен бүттүм жалаң окууну. Географияны, анан ушу адабиятты жакшы окучумун мен. Мындай эми билбейм, же кулагым жакшыбы, мугалимдер бир айтканын сразу илип калчу элем. Анан эми бул киши бул жеке эле кыргыз эмес, бул дүйнө жүзүндө белгилүү адам. Дүйнөлүк киши да. Муну билбеген адам өзү караңгы да. Топтора. Анда эч нерсе окубаган ал, эч нерсе. Даже мектептен да жакшы бүтпөгөн адам деп койсок болот да. Депутаттардын деле кээ бирлеринен сурасаңар бир билбейт болуш керек. Жөн эле келип калган да, парламентке кандай болуп келип калганын таң каласың. Эми дипломдор да чыгып атпайбы, мындай жөн эле сатып алып келгендер көп эле чыкты го. Мен мындай угуп атам, мына колунан кармап алган жокмун да диплом. Байке, бул Манас атабыздын айкели да алмашпадыбы? Ушул боюнча эмне дейсиз? Эми жакшы. Муну ар ким айта берет. Жаман деп айтат. Мен мисалы оюм мындай да, моореке мурункусу кичинекей эле болчу мындай. Кичинекей эле мындай жапыш эле болчу да, бир 7 метр, 10 метрге чыкпаган. Жок, андан бийик болчу. Андан бийик беле мындай. Бирок мынчалык бийик эмес. Мынчалык бийик эмес болчу. Эми тууну да бийиктетти. Бул өзү да бийиктеди. Эми жакшыбы жаманбы элешип турат да. Муну нөл мен мондай бир копия кылып чыгарып Манасты эч ким көргөн эмес. Бул жөнү тарыхта уламыш айтылып жүрөт. Момундай киши болду жана Манас алып болду, жанагы коктуга талаштын кокусуна батпай калды дегендердин уламыштарын мен укканмын баары. Эми андай киши болбосо керек. Жарым төгүн, жарым үчүн дегендей. Деген мына өзүндө эле айтылат Манаста. Ооба. Кыргыз элдин көөнү үчүн деп айтат го. Анан ал туура, мен бул оюнча туура элем. Туура элем. Мына ак мрамордон жазарды, жакшынакай. Мурункусу кызыл мрамор болчу. Билгенде. Мен өзүм тарых музейде иштейм ушул жерде. Тарых музейдесизби? Ооба, Ана тарых музейде болсоңуз жакшы экен. Мен бир илгертен бала күнүмөн бир ойлоп келаткан бир өзүмдүн оюм бар да. Айтты. Мына тарых музейдин үстү, ошонун үстүнө ушул Манас атабыздын айкелин коюп, тегерегинде 40 чороосунун айкелин койсо кандай болот эле? Кыдыреке тарых музейинин үстүнө. Эң сонун болмок. Көтөрө алабы? Эң сонун болмок. Анткени себеби тарыхтын баары ушунун ичинде жатат. Ошо да, мына Манас биздин тарыхыбыздын туу чокусу да. Анан тетиги үстүнө, могу чатыр жагына коюп койсок, Манас атабыздын заңгыраган айкелин коюп, 40 чороосун кылып, мындай композиция кылып коюп койсок, мындай да, муш жарашмакпы дейм да. Жок, туура, айтканың туп туура да, эгер возможность болсо ошондой койсо болмок. Бирок мунун үстүн мен билем да жакшы. Мунун стройкасы үстү не позволяет. Эстелик койгонго эмеге анткени себеби контейнер турат, баягы үстүлөрү жөнөкөй эле немелер да. Ага буга жазаш үчүн бу жерде бир 3 ай, 4 ай жазасы окшойт. Бир жайында түбүнөн бери куюп чыгышты. Бул оор неме да өзү. Анан могу эми могу жерге татыктуулоо деп ойлойм да, мындай эми маңдайына коюлду. Бирок жана мен айткандай болсо жакшыраак болмокпу дейм да, эгер көтөрө алса. Кичирээк кылып жазаш керек. Жолгодо могул деген канча тонна турат, азыр муну үстү чатыр көтөрө албайт да.
мен ойлогонумча бирок көрүнүшү жакшы болмок. мен ичин билем да, ал жерде жөнүндө баягы мындай азыр современный эме менен эле жасап койгон. Үстүндө эч нерсе жок, мындай крепление жок азыр. Жөнүндө баягы крышалы жаап койгон мындай эле. Айыр Музейде канча жылдан бери иштейсиз? Музейде бир кана 10 жыл болуп калды го мен. Жанагы эски учурунан бери иштейт турбайсызбы? Эски учурунда да иштегем, анан ортосунан да бошоп кетип кайра келдим да. Мен азыр иштеп атабыз, эми пенсиядамын өзүм. Баягы үйдө жөн жатпай эле деп иштеп атам. Азыр байке гимн сиз эми көп нерсеге ой жүгүртөт турбайсызбы? Ооба. Гимн өзгөрөт деп атат, конкурс жарыяланып атат. Ушул боюнча пикириңиз кандай? Бул мен мурунку гимн сон болчу. Азыркы. Эч азыркысын билбейм, мен жаңысын дагы бай күнү жаңы- өттү. ооба. Музейде өттү эмеси. Конкурс Бирок ооба. мага жаккан жок ал. Эч нерсеси жаккан жок. Жаңы ошо эми азыр билбейм, талдап кайсынысын кабыл алды. Негизи ошол жерде мурун эмелерин көрдүм да, бир жазууларын көрдүм. Ар кимдердин жазган акындардын эмелерин уктум да. Мурунку гимнге жетпейт. Жок, азыркы гимн, азыркы. Азыркы гимнди мен мисалы Жок, азыр өзгөртүлө элек да. Жана Өзгөртүлө элек. Асказы болуп Ооба. атат. Талабалар Могу сонун гимни да. Эмне кереги бар муну өзгөртүп? Эми муну өзгөрткөндө эмне чыгат мен түшүнбөдүм да. Эмне үчүн өзгөртүп атат муну? Муну гимн кызыктар буга өзгөрткөнгө. Же биринде жаманбы, текси жаман эмес, обону да сонун. Башка мен могу өлкөлөрдүкүн көрүп жүрөм бүт. Мындай баягы эме эмес, эми кыргыздын эмеси бар да, мындай деңгээли бар, кыргыздын духу бар жазылган ал. Аябай мындай жөнөкөй киши жазган эмес, аны Калимолла Асан эмесин Насыр Давлетов. Ушул кишилер жазган. Эми мындай кишилер бул карфейлер десек болот, кыргыздын залкарлар. залкарлар. Бул кишилердикин эми мен котором деген туура эмес болуп калат го дейм да, мындай уят болуп калышат да. Эгер ошол гимн начар болуп калса, эми любой тааныбаган кишиге, мисалы бага баа бербеген кишиге өзгөртө берсин мага баары бир дейт да. Баары бир эмес, ал эми мындай сөздүн мазмунун угуш керек да. Мурунку элдин немересине сиңип калды. Аң сезимди. Аң сезимине сиңип калган, жаттап калганбыз. Азыр любой тетиги эс акылы кетип калган эмени айт десең айтат. Бир 5-6 салын айтат да, жок дегенде. Туура. Көнүп калганбыз. Көнүп калган оокат жакшы да. Бул жаман жазылган эмес, мен мисалы оюм ушундай да, жаман жазылган эмес мурунку. Айтматовго келсек, кайсы чыгармасын баалайсыз? Айтматовдун бүт чыгармалары жакшы. Өзгөчө. Өзгөчө чыгармаларын эми акпатыр. Баягы бирөөнүн жаман, бирөөнүн жакшы дегенде эмес, бүт баары чыгармалары мындай Мааниси бар. женен, маанилүү. Мен бир да чыгармасын жаман деп айтпайт элем. Мисалы Жамиланы чыгарган бул, анан көп чыгармалары өзүнүн турмушунан алынган. Өзүнүн балалыгы, ошондон бери чоңойгону, анан ошол убактагы мезгилди аябай чагылдырган да. Мен акыркысын окуй элекмин, могу негизи ушу Тоолор кулагандабы? Тоолор кулаганда акыркы ушуну жазып да бүтпөй калган өзү. Негизи аягына чыкпай калыптыр да. Мен угушумча да. Мен чыкканбы чыкпаганбы муну окуй элекмин. Мен окусам анан мунусун да берем. Бул эми айда болуп турган, акылы толуп турган кезде бул дүйнө жүзүн чагылдырган да. Тоолор кулаганда тоо деген бул дүйнө жүзүн сактап тура турган нерсе. Тоо кулады деген сөз, эми тоолор кулаганда деген сөз мунун түбү тамыры тетиякта да. Бул чыгармамыз эле вообще-то бир роман, Философия өзүнчө. Муну түшүнгөн адам эми маданиятта жанагы акындар, поэзия, андай мындай жанагындай бир философтор точно түшүндү да, дүйнө жүзүндө түшүндү. Не только кыргыз элинде эмес. Анан эми чыгармалары көп. Кызыл жоолук жалжалым, Жамила, Атанын тагдыры, эмне деген чыгарма бул? Атанын тагдыры Эменик Бексултан Жакиевдики да. Жок кой тур. Атадан калган туяк. Атадан калган туяк, мен жаңылып айтып алдым да. Мен да 70ке чыктым, эми акыл эсим мен багы кээин унутуп да калышым мүмкүн. Туура эмес айтып койсом кечирим сурайм. Туура. Анан бул жөнүндө, Айтматов жөнүндө эч кандай неме жок. Мону туура койгон. Мисалы, могу эстелигин мындан да жакшы коюш керек болчу. Жакшы жерлерге. Эми жакшы эле жер могу Ала Тоо Аянттын Турстан жакшы майрам сайрам андай мындай. Бирок айкели жарашпай калган деп ойлойсузбу? Жок, жараша эле, окшош эле турат. Жакшы элеби? Мен ушу мындай өзүмчө ойлойм да. Кээ бирлер айтып берет да, айкели окшошпой калыптыр, анан адамды эми ушу кол менен жасап атат да муну. Сүрөткө тарткан жок да фотограф. Кудай эмес да, Кудай эмес да. Эми адамда кемчилик болот любой жерде. Бирок эми окшош эле жасаган жакшынакай. Чындыгы ушундай эле киши болчу өзү. Сиз көрүп калдыңызбы кишини? Көрүп эле
жүрдүк мен көрмөктүрмүн мына Тарык музейге көп келчү эмелерди конференция андай мындай жанагы всемирный конференцияларды эле көрүп калчумун мен тетиги баягы көчмөндөр оюнунда дагы эмеде барып көлдө жанагы эмеде атайын урух ортодо ошол жерде конференция болгон андан мурун ошол эме өтөрдү көчмөндөр көчмөндөр өтөрдү биринчи көчмөндөр оюндары Айтматов каза болгондон кийин өтпөдү байка жаңылышып атат окшойсуз. иә Айтматов 2008 каза болду. Көчмөндөр оюндары биринчиси 2014-жылы өттү да. Алмаштырып атат окшойсуз. Анан биздин көрөрмандар ойлоп калат да. Бул киши калпайтып атат деп калпайтып атат депчи. Бул сиз Эмне өзүңүз айткандай 70ке чыгып баягы сандарды алмаштыра алышыңар мүмкүн да. кечейле өлгөндөй болуп атат да мага мындай айтканда баягы жакшынакай эле жүрсө бардык деп элечи мен точно эмесин датасын чындап билбейт экенмин Көчмөндөр дегениңизден баягы мен ошону айттым да ошондо бул киши эми катышпаган бир мировой дүйнөлүк иш-чаралар калган жок. иш-чаралар болбосо керек деп ойлойм да менен баягы өзүм ошондой айттым окшойт да ар кандай эмелер чыгып атат эми ар кандай Пикирлер. талаш тартыштар чыгып атат тиги окшоп калыптыр могу окшоп калыптыр деп анан жана Калмыкстандагы эстелик окшоп калыптыр деген чыгып атат эскисин эле койсо жакшы болмок ошону чоңойтуп элечи Сиз туристтер менен көп иштешесизби? ооба көп иштешем Алардын пикирлери кандай болушат негизи? эми алар монумент катары эле көрүшөт анан биз түшүндүрүп беребиз манас эмне деген Ким кыз эл болгон? үчүн ким болгон ооба кандай мааниси бар ошону түшүндүрүп беребиз эми алар мурдагысын көргөн эмес да көбү Ооба. жаңысы ушундай экен деп кете беришет негизинен Аларга мындай баары бир деген сыяктуу э. бирок аларга ооба Бирок сизге эскиси жакчу турбайбы э? мага негизинен эскиси жакчы чынын айтканда Жаңынын эмнеси жакпай калды байке? билбейм эми жаңыны эмнеси жакпай калышы кичине башкача сыяктуу көрүнөт өзүмө Балким көнбөй атат көз. мүмкүн көнбөй атат бирок эми ал маанилүү эмес Ооба. эскисиби жаңысыбычы маанилүүсү коюлду да манаска эстелик ошол маанилүү ошо эстелик тура берсин ошол маанилүү Эми кайра эле жаңыртып отурбай э? улам жаңыртып улам алмаштырып акча которуп акча кетип кереги жок ошондуктан жаңыга койгон болсо жаңысы тура берсин Рахмат байке. эми эскиси жакшы болсо эмне кылабыз эми жаңыланыш керек анда значит жаңысын коюш керек Рахмат байке. Ийгилик болсун. Бул эле эстелик эмес да. Дагы Айтматовдуку, Кожомкул Балбандыкы жана башка көптөгөн айкелдерибиз бар да. Мындай борбор шаарыбыздын көркүн ачып турган, улуу адамдар даңазалап турган ошол эстеликтердин кайсынысы жагат сизге? Мага мен Баарынан да. айтып өтпөдүмбү? Эң жакканым филармониянын астындагы Манас атабыздын эстелиги жагат да. Себеби дегенде анын символикасы мен мындай түшүнөм да. Ар бир адамдын ичинде өзүнүн жанагы келишпеген ичиндеги аждары бар да. Туура эмес адамды туура эмес жактарга түрткөн, туура эмес жолдорго түрткөн ошол аждары астына учуп жүрөт да, анын астындачы. Аны жеңген деп мен ошондой түшүнөм да. Аждарын жеңген депчи. Туура. Өзүнүн аждарын жеңип, ошону башкарып алган депчи. Символикасы боюнча эң мага жаккан филармониядагы Манастын эстелиги. Анан жакында эле өткөндө Казакстандын президенти Токаев келбеди. Ошондо ошо жаңачылдуу билбейм. Ауезов менен Айтматовдуку. Ауезов менен Айтматовдуку. Ошол сонун жазалыптыр аябай. Абдан эми баарлашып отурган ал бизде кыргыз менен казак эч нерсебиз менен айырмасы жок. Тилибизде шы менен сы эле болбосочу. А так башка эчтеке айырма жок бизде. Кыргыз менен казакты мен айтпай эле коеюн, Кыргызстандын ичинде регион. Вот казак менен биз бөлүнгөнгө шартыбыз жок таптакырчы. Бөлүнбөшүбүз керек. Бөлүнбөшүбүз керек. Казак, кыргыз, өзбек, түркмөн анан депчи мындай. Биздин бабабыз бир, атабыз бир, тетиги түптөн келаткан каныбыз бир. Салт санабыз баары окшош. Кийин эле бөлүндүк, кийин эле ошол биздин чоң мурдагы бир мамлекет болгонбуз да. Чоң бир мамлекет болгонбуз, ошону бөлүп жарып талкалашып туруп андан кийин анан бөлүп коюшту да биздичи. Антпесе биз бир эл болгонбуз. Мына мен көп эле кызыгам да биздин тарыхкачы. Ошол тилдерибизди даже өзгөртүптүр да. Мындай айырмалансын депчи. Кичине айырмалаштырып, жана реформалар болгондо, тил реформалар болуп атпайбы? Ошондой тил учебная реформа, тигиндей реформа, ошо тил реформасы болгондо, Советтер Союзу куралып аткан убакытта болгондо. Ошондо алыстаткан биздичи, тил аркылуу алыстаткан да.
тилибиз анан дилибиз бир деп коет го. Ошо тилибизди эле алыстатып койсо бүттү. Бул тил көп нерсени чечет да. Тил да тил көп нерсени чечип атпайбы? Анан азыр биз ошол азыркы башчыларыбыз аябай сонун иштер жасап атышат да. Кыргызча алка өткөзүп, тилди бекемдеп ошол абдан сонун иштер жасалып атат да. Тил жагынан, тарых жагынан. Азыр мен жакында эле уктум, баягы ким бир тарыхчы агайыбызга президент $100,000 бар изилдеп кел деп берилиптир деп мындай кыргызча айткандачы. Ошол эми мен жакында эле бирөөлөрдү уктум, сонун нерселер чыгат депчи. Биздин немелер тарых дагы 2200 эмес, андан ары. Бизде көп тарыхыбыз ачылгандан ачыла эле көп деп айтат. Ошону дагы узартты дейт. Тарыхты нар жака тереңдетип жаңы чыгат деп атат. Архивди кассак эле чыгат го. Эми жердин баарында эле бар. Мына жакында эле окудум да, Крымда бүт канча 40тан ашык кыргыздын аты менен коюлган жерлер бар болчу экен. 48-жылы бир түндө указ чыгарып туруп бүт баарын орусча ар кайсы аттарга коюп салыптыр да. Эми мына Крымды айтпайлы койгойлу, мына бизде эле Георгиевканан, Новопавловка, Новопавловканан, тияк бияк деген орусча аттар болуп атпайбы? Анан Крымды жөн эле коеюн. Пик Ленина депчи, ал же болсо там Пик Победы, анан тиги бу дегендер болуп атпайбы? Эми анын баары тиякта, каякта, тиги бир Гималайда, немеде, Тибетте Манас атабыздын тоосу турат, Манастын көлү турат, Алтайда, Кытайда, жердин баарын Европада Манас деген аттар турат, Америкада дагы бар экен. Анан биз өзүбүздүн тарыхыбызды билбейбиз да, чындыгындачы. Анан айтса жомокчусуңар дейт да. Эми эгерде ишенбесеңер, анда өзүңөр окугула, өзүңөр изилдегиле. Мен, например, эч кимге өзүмдүн немемди таң улабайм, түртпөйм эч кимге. Ушуга ишенгиле депчи. Негизи Кыргыз менен мына кичинекей мамлекет болсок дагы бүт кошуналар эсептешет. Тең атасы. Эсептешет биз менен, сүйлөшөт биз менен. Биздин тарыхыбыз кенен. Жаңы эле бүгүн эле уктум, тиги өзбектин немелери сүйлөшүп отурат да, бир тарыхчылары эмне айтып атат, 5 түрктүн түпкү элдеринин бирөөсүнө кирет дейт, кыргыздарчы. Ошо кыргыздар аябай улуу калк, тиги бу деп сүйлөшүп атышат. Эми аны мен айткан жокмун, башкалар айтып атат. Ишенбесеңер, мына белки жана казактын Чокан Валихановдун укула, мен кыргызмын дегени, дагы белки казактын эле дагы бир акыны, жазуучусу ал деле айтып атат, сенин деле бетиң жапжалпак, меники деле жапжалпак, эмнебиз менен айырмабыз бар, экөөбүз бир тууганбыз депчи. Эми андайлар илгеркилер айтчу. Азыркылар болсо бөлүп атышат. Бөлүп анан башкар деген жанагы принципке неметипчи, разделяй властвуй дегенчи. Ошол принцип менен азыр дүйнө жүзү ошол менен иштеп атат да. Атак кыргыз менен казак, сен экөөбүз азыр экөөбүз сураша келсек, урууларыбыз тияка чейин барып, Долан атага барат, анан Долан атадан Сибирге кетет дегендечи. Бар биригет. Бар биригет да, ошо. Жакшы экен. Чоң рахмат. Ийгилик болсун.